баштадык. Анда эмесе мисал чыгарып баштасак. Так, бизде АД жана ДС жактары барабар экен. АД жана ДС бул экөө барабар экен жана СЕ менен ЕВ барабар экен. Мына узундук менен СЕ менен ЕВ барабар экен. Так, бул мисалды чыгарардан мурун биз медиана деген түшүнүктү карап өтөлү. Медиана деген мындай үчбүчтүк болсо, АБС чоклары медиана деген үчбурчтуктун чокусунан карама-каршы жагыны тең ортосун туташтырган түзүлүк медиана деп аталат. Мына түзүлүк медиана карама-каршы жагын тең экиге бөлөт. А чокусунан бул жакка медиана түшүрсөк, бул жагын тең экиге бөлөт. Жана үчүнчү медианабыз С чокусунан түшүрөлү. Өзүнчө барабар. 3 медиана, үчбурчтуктун 3 медианасы болот. Ошол 3 медиана бир чекитте кесилишет жана мындай 3 үчбурчтукка бөлөт. Бул үчбурчтуктардын аянттары бири-бирине барабар. Мунун аянты үчбурчтуктун аянты S болсо, демек булар дагы S болсо керек. Ар биринин аянты S'ке барабар, аянттары бирдей экен. Ушул эрежени пайдаланып биз мына мисалыбызды алып барсак. Так, бизде 2 медианасы берилди жана AOV үчбурчтугу менен CDOE төртбурчтугунун аянттарын салыштырыш керек экен. Анда биз эмне кылабыз? Могул жерде 2 медиана берилди, 3-чү медианасын сызып алыш керек. 3-чү медианасы С чокусунан түшүрөбүз. Бул жактары өзүнчө барабар. Так, 3 медиананы жүргүздүк. 6 үчбурчтукка бөлүндү. Бардыгынын аянты S'ке барабар, бирдей. Так, демек А колонкасы AOV үчбурчтугунун аянты 2 үчбурчтук экен, бул 2 S'ке барабар экен. Бул жактагы 2 үчбурчтук, бул дагы 2 S'ке барабар экен. Демек бизде мына AOV үчбурчтугу менен CDOE төртбурчтугунун аянттары барабар болуш керек экен. В жооп болуш керек экен. Так, кийинки мисалды өтөлүм. Так, кийинки мисалыбызда SE, ED жана AD 3 жагы бири-бирине барабар экен. Жана CVE менен ADE бурчтары бири-бирине барабар экен. Мына 2 бурч барабар экен. Жана мына жактары барабар экен. Анда VCE үчбурчтугунун аянты чоңбу же AVED төртбурчтугунун аянты чоңбу деген суроо экен. Так, бул мисалда биз мындай кылайлы. Могул жерден бул жака мынтип туташтырып алайлы. Бизде мына экөөнүн негиздери барабар экен жана мына үчбурчтук менен бул үчбурчтукка карай турган болсок, негиздери барабар, чокулары бир. Демек экөөнүн аянты бирдей болуш керек. Мунун аянтын S деп койсок, бунун аянты дагы S'ке барабар болуш керек. Анда мына жерде дагы бир бөлүк бар да. Анда биз мына үчбурчтук менен мына төртбурчтуктун аянтын салыштырсак, мына төртбурчтуктун аянты чоң экен. Себеби бул экөө барабар. Анан мына жерде дагы бир кандайдыр бир бөлүк кошулуп атат. Бунун аянтын S1 деп койсок, демек А колонкасы S'ке барабар. Бул үчбурчтук, төртбурчтугубуз S кошулган S1 болот. Демек Б колонкасы чоң. Ушун менен биздин видеобуз аяктады. Эгерде биздин бул видеобуз сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарийге оюңуздарды жазып коюңуздар жана подписаться кнопкасын басып коюңуздар.